Аялдын жүрөгү деңиз сымал, сырларды терең катат демекчи белгилүү кыл-кыякчы Залина Касымова купуя сырлары менен бөлүшүп, жеке жашоосу туурасында айтып берди. Анда маекке көңүл буруңуз. Үй бүлөнү сактаганга аракет кылдым. Тагдырыбыз бир эмес экен. Жашоомдогу мырзалардын бири балдарымдын атасы Аскат Мусабеков. Жаманбы жакшыбы 5 жыл жашадык. Мен кааласам да, каалабасам да бул нерсе өзгөрбөйт. Жаш кезибизде баш коштук. Кайсы бир себептерден улам 2 жолго түштүк. Мага жеңил болгон жок. Үй бүлө ойноп, анан кызыгууң тараганда 2 жакка кетип кала турган оңой нерсе эмес. Ким уясынын бузулушун кааласын? Ар бир аял уясын сактап калганга аракет кылат. Мен да бир нече жылдар аракет кылдым. Ал деле аракет кылды. 2019-жылы Аравияда өткөн көчмөндөр оюнуна чогуу барып калып, ошол ыйык жерде жакшы ниет кылып, жарашалы деген жакшы тилектер менен келген элек. Тагдыр эмес экен. Жашоомдогу сыноолорду түшүнүү менен кабыл алып, ыраазычылык менен кое бердим деп ойлойм. Ооба, жеке баракчама жазгандай, бул жыл мен үчүн бүлбүлдөп турган үмүт тамыры менен жок болуп, эми өз алдымча жолго чыктым. Мисалы күн турат, бирок жарыгы тиер тийбес болуп жаткансып эле алды жагым бүдөмүк боло берчү. Ошол бүдөмүк нерсе кетти. Булуттар тарады. Күн чыгып, жолум ачык айкын көрүнө баштады. Үй бүлөмдө болуп келген окуяларды мен эч качан айткан эмесмин, айтпайм дагы. Бирок кээ бир адамдардын комментарийлеринде балдар атасы менен катышабы дегендерди окуп калып капа болуп кетем. Үн катышка туура келет. Көп берилген көрөрмандарымдын суроосуна үйлөнгөнгө чейин катышып турчу, азыр катышпайт деп жооп берем. Өзүнүн каалоосу, тандоосу болду окшойт. Менин эч дооматым жок, таарынбайм. Бирок балдар анын балдары да. Ата мээрими керек. Өзгөчө кыз бала атасына жакын болот экен. Аларга материалдык жактан эч нерсенин кереги жок. Мээрим керек экен. Үйлөнгөнүм балдарга келип өзү айтып түшүндүрөт деп күттүм эле. Тилекке каршы келген жок. 2-3 айдан кийин өзүм түшүндүргөнгө туура келди. Туура түшүндүрдүм. Атаң да, мен да сени аябай жакшы көрөбүз деп түшүндүрүп турам. Биз эрте баш коштук деп айтып кетпедимби? Эч нерсе жок кезде экөөлөп барды жаратканбыз. Ажырашкан учурда машинабыз бар эле. Көп кабаттуу үйдөн батир алганы жатканбыз. Өзүм чырдан алыс кишимин. Чырылдашып жүргүм келген жок. Берем десе балдары тургандан кийин өзү эле бермек. Бирок андай болбоду. Учурда Аскат мырза ал үйдө жашап жатат. Мен бул нерсени эч кимге айткан эмесмин. Бул жолу ичимдегини эмнегедир чыгаргым келди.